19. Өрттөн аял жана балдары 4-кабаттан секиришти. Москвада такси айдаган кыргызстандык жигит полиция бөлүмүнөн качып кеткен. Ал аэропорттон кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Москва шаарында такси айдоочусу болуп иштеген кыргызстандык жигит майя кызматкерлерине пара берүүгө аракет кылган үчүн кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилгенден кийин качып кеткен. Бул тууралуу Маш Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык 24 жаштагы кыргызстандык жаран каршы тилкеге чыгып айдаган үчүн майя кызматкерлери тарабынан токтотулган. Анда ал кызматкерлерге пара берүүгө аракет кылган. Бул үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилгенден кийин ал дубалдан ашып өтүп качып кеткен. Жыйынтыгында ага издөө жарыяланып, ал Унукова аэропортунан Кыргызстанга учканы жатканда кармалган. Трехкомнатную квартиру в центре города Астаны на левом берегу. Казакстанда махыр менен калың бириктирилди. Казакстанда махыр калыңдын ордун алмаштырылат. Жаңы фатва жарыяланды. Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уламалар кеңеши жаңы фатва чыгарып, казак салтындагы калың махырдын ордун алмаштырыла турганын жарыялады. Бул тууралуу Закон Казакстан маалымдады. Фатвада калың казак салтында махырдын бардык белгилерине ээ экени айтылат. Калымда махырда кыз үчүн берилген белек болуп эсептелет жана нике бузулган учурда кыздын өзүндө калат. Казак салтында калың бул кыз үчүн ата-энесине берилген мал же мүлк. Эгер жаштар ажырашып кетсе, калың кыздын өзүндө калчу. Ошол себептен калыңды махыр катары эсептөөгө болот деп белгиленген фатвада. Бирок фатвада кошумчалангандай, кыздын ата-энесине берилген эне сүтү сыяктуу кошумча төлөмдөр махыр болуп эсептелбейт. Ошондой эле эгер ата-энеси кызга себин күйөөнүн акчасынан эмес, өз каражатына даярдаса, бул дагы махырга кирбейт. Бул чечим нике када салттарында калымдан маанисин жогорулатып, анын шарияттагы ролу. Тойго кооздолуп келген кой талкуу жаратты. Социалдык тармактарда тойго жоолук салып, кооздолгон кой кызуу талкууга түштү. Көптөр муну жөн гана кабыл алса, айрымдар мындай көрүнүштү сынга алышты. Сиздин оюңуз кандай? Жакшына тарттым, Şunu aytамын, мага да жагып. Бантиги кыз. Мына түз карап турчу, бантиги. Боюндагы сепичкасын көрдүңүзбү? Ама. Казакстандагы өрттөн аял жана балдары 4-кабаттан секиришти. 22 ноябрда Казакстандын Аксай шаарындагы турак үйдөн өрт чыгып, андагы жашоочулар терезеден секирүүгө аргасыз болушкан. Бул тууралуу казак басылмалар жазды. Маалыматка караганда турак үйдөн 4-кабатынан эртең менен өрт чыккан. Батирдин ичиндеги эмелектер күйүп, үйдүн ичиндеги аял менен 4 жана 8 жаштагы балдар терезеден секиришкен. Окуя болгон жердеги тартылган видеолорго караганда, аларды адамдар ылдыйдан тосуп турууга аракет кылышкан. Учурда терезеден секирген аял жана балдары реанимация бөлүмүндө, абалы оор экени айтылды. Көчө шыпыргыч болуп иштеген кыргызстандык UFC мушкери Мыктыбек Оролбай уулу профессионалдык спортчу болуудан мурун көчө шыпыруучу болуп иштегенин айтып берди. Мен айылдан болом. Кийин 1 жыл машыгып Россияга чогулушка бардым. Эртең мененки машыгуудан кийин 3-4 ай көчө шыпыруучу болуп иштедим. Мага иштеген жагат, жөн эле үйдө отургандан көрө иштеген жакшы, деди Оролбай уулу. Мушкердин мындай маегинен кийин көпчүлүк соц тармактын колдонуучулары алкууга алышууда. Анткени анын жөнөкөйлүгүн жогору баалаштууда.